Барыңыздар, ассаламу алейкум. Бүгүн бизде сабак TikToктун лентасына кандай видео жүктөйбүз жана дагы подписчикти кантип чогултабыз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи онлайнда мындай түшүнүк бар. Максаттуу аудитория деген. Сиз кандай контент жүргүзөсүз, ошого жараша сизге катталуучулар келип баштайт. Контентти эки багытта жүргүзсөңүз болот. Бирөөсү бул блогерлик, экинчиси бул сатуу. Сатууда сиз услугаңызды сатсаңыз болот, сиз товар сатсаңыз болот, сиз өзүңүздүн курсуңузду сатсаңыз болот. Блогерликтен сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү көрсөтүп, баскан турганыңызды, же болбосо бийлеп, баргандай адамдардын көңүлүн ачып, жөнөкөй жашоону контент кылып чыгарып, ошодон сиз таанымал блогер болсоңуз болот. Блогерлик азыр өтө актуалдуу эмес, себеби деген адамдар сапаттуу контентти талап кылып калышты, ошого басым жасап калышты. Ошондуктан да блогерлердин контенти азыр уже солгундап бараткан учуру. Эгер блогер болом десеңиз, эки багытта акча табасыз. Биринчиси бул рекламадан түшкөн акча, экинчиси бул монетизация. Реклама баягы айтып өткөндөй эле анчалыктуу актуалдуу эмес. Азыр блогерлерге реклама бергенден да сырткары маалымат көп, билим көп. Өзүңүздөр контент жүргүзүп, жакшы бир результатка чыксаңыздар болот. Жана дагы кошумча блогерликтердин жанына дагы бир багыт чыккан, бул мукбанк деп коет. Мукбанк бул видеого тамагыңызды жеп, жеген тамагыңызды видеого түшүрүп TikTokко киргизесиз. Бирок ал жерде ключевой нерсе адамдарды мындай комментарийге жаза турган бир теманы козгоп коюшуңуз керек. Политика жөнүндө сүйлөшөсүзбү, кайнена кайынта темасы жөнүндө сүйлөшөсүзбү? Бирок жанагындай мамлекет тыюу салган темада сүйлөгөнгө болбойт. Ал жакта дагы улуттар аралык араздашууну чыгара турган темада сүйлөсөңүз болбойт. Но адамдардын баягындай кээде кыжырда келе турган, кээде күлкүсүн келтире турган темаларда, ар кандай темаларды козгоп, ошентип блог жүргүзсөңүз болот. Бирок ал учурда только монетизациянын өзүнөн гана акча аласыз. Монетизациянын акчасы деле көп кымбат эмес, ашып барса $1000 чейин, $500,000 тегереги. Анда дагы бир жакшы просмотр алсаңыз, жакшы бир контент кылсаңыз гана ошондой ала аласыз. Анан сатууга келе турган болсок, сатууда мүмкүнчүлүк өтө чоң. Айрыкча товарный бизнесте онлайнда мүмкүнчүлүк өтө чоң. Анан TikToктун бир айырмачылыгы өтө капризный эмес, үйрөнгөнгө оңой, просто адаптация болгонго бир аз өзүңүзгө убакыт керек болот. Подписчиктин деле ролу өтө чоң эмес. Инстаграмдай аз подписчик менен деле сапаттуу контент кылып, сонун результаттарга жетсеңиздер болду. Анан эң негизгиси баягы стримге чыгыш үчүн сизде 1000 подписчик керек, андан кийин айырмасы жок уже. 2000 подписчик менен деле ошол объем продажаны жасап койсоңуз болот. 100,000 подписчик менен деле ошол объем продажаны жасап койсоңуз болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча стримге и контентке аябай жакшы көңүл буруңуздар. Бул подписчик үчүн эмес. Албетте бул сатуу болгондо бул сиздердин кардарларыңыздар. Биркине развлекательный адамдардын көңүлүн ача турган блогерлерге караганда сатуу темасында подписчиктер аз болот. Бирок алар кардар болушат. Ошондуктан да подписчикке көп басым жасабаңыздар. Мүмкүн болушунча ошол сапаттуу контент кылганга аракет кылыңыздар. Күнүнө лентага 10дон аз эмес, 10дон көп видео жүктөгөнгө аракет кылыңыздар. Ар бир кийимдериңиздерди обзор кылып чыгарып, кандай кардарлар алып атат, кайсы жактарга жиберип атасыздар, ошонун баарын көрсөтүп отурушуңуздар керек. TikToктун лентасында ажиотажды жарата аласыздар. Региондорго отправка кылгандарыңыздарды чыгарып, ажиотажды жаратып, кандай кардарлар сизден алып аткандарын баарын көрсөтсөңүздөр, ошончолук ошонун стримге дагы салымы зор. Себеби стримге сиз күнүнө 2-3 саат максимум киришиңиз мүмкүн, 24-тө 7 отурбайсыз. Сиздин TikToктогу лентаңыз 24-тө 7 айлана берет. Каждый раз жаңы аудиторияга көрүнө берет. Ошондуктан да контентке дагы, стримге дагы бирдей көңүл буруңуздар. 10дон кем эмес видео жүктөгөндү адатка айландырыңыздар. Анын себеби мындай. Мүмкүн болушунча бир багытта контент кылыңыздар. Өзүңүздөр эмне сатасыздар, ошону гана контент кылып, видео кылып чыгарсаңыздар болот. Анан бир күн товар, эртең курс, бүрсү күнү той, анан кийин саякат болуп кетсе болбой калат. Себеби TikTokто статистика деген нерсе бар. Сиз мисалы катталдыңызбы, сиз ошол TikToктун статистикасында турасыз. Кандай контентти көрөсүз, сизге ошондой контенттерди улам сунуштап баштайт TikTok. Сиздин контентиңиз да ошондой. Башында сиз 10 видео киргизе турган болсоңуз, каждый видеоңузду 200-300 адам көрүшү мүмкүн. Бирок ол сизге аз сезилгени менен ошону анализдейт. 200-300 адам кандай көрдү буну, кызыгып до конца көрдүбү же өткөзүрдүбү деген нерселердин баары жогон TikTok анализдеп отурат. Анан сиз күндө товарыңызды обзор кылып туруп, күнүнө 10дон 20дан видео киргизе турган болсоңуз, каждый раз сиздин аудиторияңызды чоңойтуп, сизге поддержка кылып барат. Анан бир күн тоону, бир күн шаарды түшүрө турган болсоңуз, TikTok сизди кимге сунушташын билбейт. Себеби мен бүгүн женский товар киргизе турган болсом, ону бир 25тен 35 жашка чейинки аялдар гана көрүшү мүмкүн. 18 жаштан 25 жашка чейинки эркек балдар көрбөйт. 40 жаштан жогорку эркек кишилер көрбөйт. Ошондуктан да бир багытта алып кетсеңиз, дайым сиздин аудиторияңыз таанып алат дагы ал. И ошондой аудиторияга каждый раз сунуштап, сиздин эмеңизди, кардарларыңызды көбөйтүп отурат. Мүмкүн болушунча бир багытта контент алып барыңыз. Анан стримге лентанын өтө чоң ролу зор.
ошондуктан да лентаны калтырбаңыздар. Эгер сиздер кийим сата турган болсоңуздар, мүмкүн болушунча манекенге же модельге обзор кылып кийгизип тартканга аракет кылыңыздар. Эгер модельге акчаңыздар жок боло турган болсо, мүмкүн болушунча манекенге кийгизип көрүңүздөр. Өзүңүздөр кийип чыгып албаңыздар. Сиз өзүңүздөргө жакканы менен мага ошо бир аз толугураак болсоңуздар, сиз товарды жакшы көрсөтпөй калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болушунча лентага сапаттуу видеолорду киргизгенге аракет кылыңыздар. Эгер арык фигурная болсоңуздар, анда өзүңүздөр кийип көрсөтөрсөңүздөр болот. Мүмкүн болушунча товарды жакшы сонун көрсөткөнгө аракет кылыңыздар. Ошол менен бүгүнкү сабак бүттү. Өзүңүзгө цель коюңуздар, мен күнүнө 10 видеону обзор кылам деп. Аны сүрөткө тартып киргизсеңиздер болот, видео обзор кылсаңыздар болот, айырмасы жок, бирок 10 кем болбосун. Эгер жакшы бир живой, лоялдуу кардарларды кааласаңыздар.